Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз PowerPoint'te тест даярдоо. PowerPoint'te тест даярдоо үчүн PowerPoint'te ачабыз. Эгерде PowerPoint рабочий столдо жок болсо, анда бул жерден пускка барабыз. Пускка барып мыштын сол кнопкасын басабыз. Басканыбызда ушундай меню чыгат. Ушул жерден карайбыз. Эгерде бул жерде PowerPoint жок боло турган болсо, төмөн жакта все приложения же все программы деген бар. Ошону бассак бардык программалар чыгат. Бул жактан издейбиз PowerPoint'te. Издеп табабыз. Мына бул жерде PowerPoint'te турат. Ушул PowerPoint'ты рабочий столго чыгаруу үчүн ушул жерге мышты алып барып туруп, сол кнопкасын басып кое бербестен рабочий столго сүйрөп барабыз. Сүйрөп барсак ушундай болот. Сол кнопкасын коюп жиберебиз. Коюп жиберсек ушундай болуп рабочий столго коюлуп калат. Ушундай кылып иштесеңиздер болот. PowerPoint'te ачабыз. PowerPoint'te ачканыбызда ушундай болуп чыкса, закрыть дегенди басып коебуз. Бул жерден пустая презентация дегенди тандайбыз. Тандасак ушундай болуп ачылат. Бул жерден заголовок слайда, подзаголовок слайда дегенди өчүрүп ташташыбыз керек. Ал үчүн бул жерге барып туруп эле мыштын сол кнопкасын басып кое бербестен тартсак бардыгы чогуу белгиленип калат. Андан кийин клавиатурадан delete деген бассак өчөт. Бул баракка фон берүү үчүн бул жерде дизайн деген бар. Вставканын жанында дизайн деген бассак ушундай дизайндар чыгат. Бирок биз баракка фон беребиз. Фон берүү үчүн бул жерде формат фона деген бар. Ушуну бассак бул жактан терезе ачылат. Бул жактан ар кандай кылып өзгөртсөк болот. Мына градиентне десек ушундай болуп өзгөрөт. Рисунок или текстура десек ушундай болуп өзгөрөт. Узорная заливка десек бул жакта түрлөрү бар. Өзгөртүп алсак болот. Мен сплошная заливка дегенди тандайм. Бул жерде свет деген көк түс тандалып турат. Бул жерден свет өзүбүзгө жаккан ар кандай светти тандап алсак болот. Ушул жердеги стрелканы бассак, бул жактан түстөр чыгат. Биз өзүбүзгө жаккан түстү тандайбыз. Мисалы мен ушул түстү тандайм. Андан кийин бардык баракка ушул фон берилиш керек болсо, анда төмөн жакта применить картин деген бар. Ошону басып койсок, бардык барак ушундай фон болот. Эми тест түзүү үчүн бул жерге тесттин суроосун жазышыбыз керек. Ал үчүн ставка дегенди көрөбүз бул жерде. Ставка дегенди бассак, бул жерде надпись деген бар. Ошо надпись дегенди басабыз. Басып туруп, баракка мыштын көрсөткүчүн алып келсек, таякчага окшош болуп калат. Басып коебуз. Бассак ушундай болуп курсор чыгып калат. Бул жерге тесттин суроосун жазабыз. Мисалы, Кыргызстандын борбору деп жазып суроо белги коебуз. Кайра мыштын көрсөткүчүн пустой жерге алып барып сол кнопкасын басып коебуз. Кайра ушул текстке келсек, мыштын стрелкасы 4 жакты караган стрелка болуп өзгөрөт. Басып койсок, ушул текст белгиленди. Андан кийин бул текстти жирный кылуу үчүн жыны тандап коебуз. Мына жирный болду. Размерин чоңойтуу үчүн бул жерди бассак, өлчөмдөрү чыгат. Каалаган өлчөмдө жазып коебуз. Мисалы үчүн 40-40 размерде жазайык. Ушундай болот. Андан кийин бул текстке түс берүү үчүн бул жерде цвет шрифта деген бар. Ушул жерди бассак, түстөр чыгат. Өзүбүзгө жаккан түстү тандап коебуз. Андан кийин бул текстти барактын каалаган жерине жылдырып алсак болот. Ал үчүн тексттин четинде рамка турат. Ошол рамкага барсак,
мыштын көрсөткүчү стрелка болуп өзгөрөт. Сол кнопканы басып туруп кое бербестен барактын каалаган жерине жылдырып алсак болот. Андан кийин тесттин суроолорун жазабыз. Тесттин суроолоруну жазуу үчүн жоопторду белгилөө үчүн тегерекчелерди коюп алышыбыз керек. Мисалы, бул жер главная тандалып турат. Бул жерге келсек, фигуралар бар. Же болбосо ставкага кирсек, ставкада дагы бул жерде фигура деген бар, бассак фигуралар чыгат. Главнаяга барсак дагы болот. Бул жерден тегерекчени тандайм, стрелка бассам бардык түрлөрү чыгат. Бул жерден тегерекчени тандаймын. Андан кийин бул жака сызамын. Мындай кылып тегерекчени сызсак, тегерекче пайда болду. Бул тегерекченин фонун өзгөртөбүз. Ал үчүн ушу жерге барсак, тегерекчеге мыштын көрсөткүчү 4 жакты караган стрелка болуп өзгөрөт. Мыштын оң кнопкасын басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерден стиль тандап коебуз. Стиль тандап туруп, мына ушул жерден каалаган стилди тандап коебуз. Тандасак ак болуп калды. Же болбосо бул жерден формат дегенди бассак дагы бул жактан стилдер чыгат. Тандап коебуз. Андан кийин бул жерге жоопторун жазабыз. Барактын бош жерин алып барып басып коебуз мыштын көрсөткүчүн. Жоопторун жазуу үчүн кайра ставкага барабыз. Бул жерден надпис дегенди тандайбыз. Баракка келсек, мыштын көрсөткүчү таякча болуп өзгөрөт. Басып коебуз дагы. Бул жерге жообун жазабыз. Мисалы, Бишкек. Андан кийин мыштын көрсөткүчүн дагы барактын бош жерине алып барып басып коюп, кайра текстке барсак 4 жак караган стрелка болот. Эгер тексттин өзүнө бассак, курсор болуп калат, анда өзгөртө албайбыз. Ошо четиндеги рамкага алып барсак, мыштын көрсөткүчү 4 жак караган стрелка болуп өзгөрөт. Басып койсок белгиленет. Бул жерден жоопторун мисалы үчүн жыйын кыла турган болсок, жыйыны басып коебуз. Жүз тандай турган болсок, жүз тандайбыз. Же болбосо өлчөмүн чоңойтуп койсок болот. Өлчөмүн чоңойтуу үчүн бул жерден Аны бассак дагы чоңое берет. Же болбосо бул жерден басып туруп тандап коебуз. 28 тандайм. Бул жерде кыр калып кетиптир. Ошол рамканын ичине барсак, мыштын көрсөткүчү таякча болуп өзгөрөт. Басып койсок, курсор пайда болот. Кырны жазып коебуз, мына Бишкек. Эми ушул жазууну бул жака тегерекченин тушуна алып барып коебуз. Же бул жазууларды мындан дагы чоңураак кылып койсок болот. Мисалы үчүн бул жерден тандап туруп 54 кылып коеюн. Жылдырып алабыз. Бул жазууну дагы чоңойтуп койсок болот. Белгилеп туруп 36 кылып коеюн. Бул дагы жылдырып коебуз. Андан кийин ушул тегерекчени 3 вариант кыла турган болсок, копировать кылабыз. Бул жерде копировать деген бар. Кайчынын астында ушуну басып койсок көчүрүлдү. Көчүрүлгөндө демек мына вставить деген активдүү болуп иштеп калат. Андан кийин вставка дегенди бул жерге коюп, мисалы үчүн вставка деген бассак, мына койду. Бул тегерекчени клавиатурадан 4 жак карап турган стрелка менен жылдырып алсак дагы болот. Мисалы үчүн туш кылып жылдыралы. Жылдырдык. Андан кийин текстти дагы көчүрөбүз. Копировать, вставить. Бул текстти дагы бири-бириге туш болгондой кылып жайгаштырып туруп, ылдый жака жылдырып коебуз. Бул жерге ош деп коеюн. Ош. Андан кийин ушундай кылып эле кайра
Андан кийин кайра эле ушундай кылып тегерекчени белгилейбиз. Копировать дегенди басабыз, ставить дегенди басабыз. Тегерекчелер бири-бирине дал келгендей кылып жылдырабыз. Клавиатурадагы 4 жакты карап турган стрелка менен жылдырсак дагы болот. Ушундай кылып астына жылдырабыз. Андан кийин текстти белгилейбиз. Мына 4 жак караган стрелка болгондо басып койсок белгиленди. Копировать дейбиз, ставить дейбиз. Текст дагы бири-бирине дал келгендей кылып жылдырабыз. Дал келди. Эми ылдый жака жылдырып коебуз. Бул жерге алып келсек таяк жолу өзгөрөт. Муштун көрсөткүчү басып койсок курсор пайда болот, өчүрүп туруп талас деп коеюн. Андан кийин окуучулар ушул жоопту белгилегенде туура жооп болсо жашыл болуп жаныш керек. Эгерде туура эмес жоопту белгилесе кызыл болуп жаныш керек. Ал үчүн тегерекчени белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жактан ставка дегенди бизе азыр таап алалы. Бул жерде моя ставка переходу анимация дегенди бул жактан анимация дегенди басабыз. Андан кийин бул жерде область анимации дегенди тандайбыз. Тандасак бул жактан терезе чыгат. Эми ушул жерге анимацияны коюшубуз керек. Бул жерге анимацияны коюу үчүн бул жактан стрелканы бассак төмөн карап турган эң төмөн жагындагы анимациялар чыгат. Биз жоопту белгилегенибизде взрыв болуп чыксын же болбосо өчүп жансын. Жоопту белгилегенибизде өчүп жанат. Световое появление дегенди басабыз ушул жерден. Бул жактан ушундай болуп чыгат. Андан кийин бул жерде стрелка бар. Ошо стрелканы басабыз. Бассак меню чыгат. Бул жерден параметры эффектов дегенди басабыз. Бассак бул жерде эффекттер чыгат. Бул жерде мына эффект дегенди тандайбыз. Андан кийин свет деген жерге мисалы үчүн Бишкек туура жооп, ошондуктан туура жооп болгондо жашыл болуп жансын. Бул жерде жашыл стрелканы бассак түстөр чыгат. Бул жерде жашыл түс жок экен, демек ылдый жагында другие света деп турат. Ошону бассак бул жактан түстөр чыгат. Жашылды тандап коебуз. Жашылды тандадык. Андан кийин окейди басабыз. Белгилегенде бизге звук берсин. Туура жооп болгондо ушу звук стрелканы бассак звуктар чыгат. Мисалы үчүн жооп туура болсо аплодисменты деген болсун. Кол чабуулар ушуну белгилейбиз. Андан кийин время дегенге барабыз. Ушул жерден время деген бассак бул жерден начало пошелчу мышты ушул бойдон калат. Задержка ушул бойдон калат. Продолжительность канча убакыт. Бул жерден стрелканы басабыз. 1 секунд деген тандап коелу. Андан кийин повторение өчүп жанып кайталаныш керек. Ушул жерден стрелканы басабыз. Бул жерде 2, 3, 4, 5, 10 деп турат. Бизге 4 жолу кайталансын. 4тү белгилейбиз. Андан кийин бул жерде переключатели деген бар. Ошону басабыз. Бассак астынан менюлар чыгат. Бул жерден начать выполнение эффекта пришелчка дегенди тандайбыз. Тандасак бул жак активдештирилет. Бул жерден стрелканы басабыз. Бассак ушундай менюлар чыгат. Бул жерден авал 4 дегенди тандап коебуз.
Андан кийин окей дегенди басабыз. Ушундай өтүп жана атат. Эми туура эмес жоопторду дагы ушундай кылып белгилейбиз. Тегерекчени белгилейбиз. Бул жактан анимация тандайбыз. Световое появление дегенди тандайбыз. Тандасак бул жерден ушундай болуп чыкты. Авал 6 болуп. Бул жерден стрелканы басабыз. Бассак меню чыгат. Параметры эффектов дегенди тандайбыз. Тандасак терезе ачылат. Бул жерден свет туура эмес болгондо кызыл болуп жаныш керек. Свет деген жерден ошондуктан кызыл түстү тандайбыз. Кызыл түс жок экен, другие цвета дегенди басабыз. Бул жерден кызыл түстү тандап окейди басабыз. Андан кийин звук кошобуз. Эгерде туура эмес болсо, бул жерден звукка взрывды кошуп койсок болот. Мына туура эмес болгондо взрыв болот. Андан кийин бул жерден время дегенди тандайбыз. Бул жерде продолжительность стрелкасын бассак убакытка чыгат. 1 секунд деген тандайбыз. Андан кийин переключатель дегенди тандайбыз. Начать выполнение эффекта дегенге тикичке коебуз. Бул жак активдештирилет. Бул жерден басабыз дагы. Авал 6 дегенди тандап туруп окей басабыз. Туура эмес болгондо ушундай болот. Бул жерде дагы бир нерсе калып кетиптир. Параметр эффекти канча жолу кайталаныш керек? Повторение. Бул жерге дагы 4 деп коелу. Окей. 4 жолу кайталанат. Андан кийин талас. Бул дагы туура эмес жооп белгилейбиз. Анимация тандайбыз. Световое появление дегенди тандайбыз. Тандасак бул жактан авал 10 деп чыгат. Бул жерден стрелканы басабызбы? Стрелканы бассак меню чыгат. Параметры эффектов дегенди тандайбыз. Световая пульсация деген терезе ачылат. Эффекти свет бул дагы туура эмес жооп. Ошондуктан кызылды тандайбыз. Бул жерден звук кошобуз. Стрелканы басабыз. Бул дагы взрыв тандайбыз. Андан кийин время дегенди басабыз. Бул жерден продолжительность 1 секунд дейбиз. Повторение бул дагы 4 жолу кайталансын. Андан кийин переключатели дегенди басабыз. Бул жактан меню чыгат. Начать выполнение дегенге тикичке койсок бул жакка активдештирилет. Бул жакты басабыз дагы авал 10 дегенди тандайбыз. Окей. Ушундай болот. Ушундай кылып даярдагандан кийин окуучу жоопту белгилегенден кийинки тестке өтүү керек. Же болбосо бул суроолорго жооп бербей туруп эле кийинки бетке өтүү керек болсо, анда кандай кылышыбыз керек? Ал үчүн бул жерге ошол кийинки баракка өтүү үчүн кнопка коюшубуз керек. Аны кантип коебуз? Ставка дегенге барабыз. Же болбосо главная дегенге барсак, бул жерден фигуралар чыгат. Бул жерден стрелка вправо деген стрелканы тандайбыз. Тандасак ушундай түсү өзгөрөт. Баракка келсек, мыштын көрсөткүчү плюс болуп өзгөрөт. Мыштын сол кнопкасын басып кое бербестен мышты сүйрөсөк, стрелка сызылат. Каалагандай өлчөмдө сызып туруп, бул жерден стрелканын түсүн дагы өзгөртсөк болот. Ал үчүн бул жерге келсек, мыштын стрелкасы 4 жак караган стрелка болот. Оң жагын бассак меню чыгат. Бул жерден заливка дегенди бассак түстөр чыгат. Бул жактан өзүбүзгө жакка түстөрдү тандайбыз. Мисалы үчүн көк түстү тандап кое берейин. Мына көк болду. Андан кийин анимация дегенди тандайбыз. Бул жерден анимация дегенди бассак ушундай болот. Бул жерден появление дегенди басабыз.
Появление дегенди бассак, бул жерден параметр эффектов деген жанат. Ушул жерди басабыз, басып туруп слева дегенди тандап коебуз. Эгерде справа десек, бул жака кетип калат. Снизу десек, барак өйдө жака кетет. Сверх десек, ылдый жака кетет. Слева дегенди тандайбыз, ошондо нал барак сол жака кетет. Анан кийинки барак ачылат. Эгерде справа дегенди тандай турган болсок, барак тескери кетет. Слева дегенди тандайбыз. Тандасак ушундай болуп чыгат. Андан кийин бул жерден параметр эффекти өзгөртөбүз. Ушул активдүү болуп турат. Азыр стрелка вправо деген. Ушул жерге бассак стрелка бар. Ошо стрелканы басабыз. Бассак меню чыгат. Бул жерден параметр эффектов дегенди тандайбыз. Бул жерде направление слева деген болуп ойдон калат. Андан кийин звук кереги жок бул жерде. Бул жерден убакыт коюп коебуз. Ал үчүн время дегенди басабыз. Бул жерден 1 секунд дегенди тандайбыз. Андан кийин переключатель начать. Бул жерде ойдон эле калат. Андан кийин окей дегенди басабыз. Ушундай болуп чыгат. Бул жерден эң төмөн жака түшүп калды. Муну биринчиге алып чыгып коебуз. Кармап тартып алып болсок, мына биринчиге чыкты. Кантип жогору чыгарабыз? Ушул жерге барабыз дагы, мыштын сол кнопкасын басып, кое бербестен өйдө жака сүйдүрөбүз. Андан кийин кое берсек, ушул биринчиге коюп калат. Эми текшерип көрөлү тести. Ал үчүн слайд шоу дегенге же дагы бир барак ачып алайын. Бияка главная дегенге барабыз. Кийинки слайдтар түзөйм. Бул жерде создать слайд деген бар. Ушуну бассак, мына экинчи барак ачылды. Эми слайд шоу кылып көрөлү. Слайд шоуну тандайбыз. Бул жерден сначала дегенди тандасак, ушундай болуп чыгат. Кыргызстандын борбору, мисалы үчүн Бишкек дегенди туура жооп, кызыл, жашыл болуп өчүп жанып атат. Басып койсок, муштун көрсөткүчүн стрелка чыгат. Бул жерден стрелка бассак, кийинки бетке өттү. Эгерде сначала деп туруп туура эмес жооп берип көрөлү. Ош деген кызыл жанып калат. Дагы мыштын сол кнопкасын бир жолу бассак, бул жактан стрелка чыгат. Ошо стрелка бассак, кийинки баракка өтөт. Эми кийинки баракка дагы тест түзөлү. Ушул заголовок слайда, текст слайда дегенди өчүрүү керек. Ал үчүн бул жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, барактан чыкпай эле сол кнопканы басып, мыштын кое бербестен төмөн жака чейин тарсак, мына баардыгы белгиленет. Делете дегенди бассак өчөт. Бул жака дагы тест түзөбүз. Ал үчүн ставка дегенди көрабыз. Надпись дегенди тандайбыз. Бул жерден жанагы биринчидегидей эле бул жерге жазабыз. Мисалы үчүн Кыргызстанда канча район бар? Ушундай кылып коебуз. Андан кийин бул текстти өзгөртсөк болот. Текстти өзгөртүү үчүн белгилеп коебуз. Бул жерден тексттин өлчөмүн өзгөртөбүз. Мисалы үчүн 54 кылайын. 54 чоң болуп кетти. 48 кылайын. Андан кийин жирный дейин. Түсүн өзгөртөбүз. Мисалы үчүн түсүнү көк кылайын. Андан кийин бул жерден барактын каалаган жерине жылдырып коебуз. Андан кийин жоопторуну жазабыз. Дагы тегерекче сызабыз. Бул жака тегерекчени сызгандан кийин
Бул жерден формат дегенди тандасак дагы болот. Бул жерде ар кандай форматтар бар, бассак түрлөрү чыгат. Бул жерден ушуну тандасак, ичи ак болот. Андан кийин бул жерге жоон жазабыз. Жоон жазуу үчүн ставка, надпись. Бул жерге алып келтирип бассак, ушундай болуп пайда болот. Бул жерге мисалы үчүн 2 деп коеюн. Ondan keyin kayra belgilep turup ölçümünü özgörtüp koysak bolot. 40 dep koyayım. Belgilenmey kaldı. Belgilep turup 40 dep koyayım. Bu teksti uşul tegerekçenin yanına çıldırıp barabız. Ondan keyin bu 42 tuur emes жооп. Tuur emes жооп болгондо бул кызыл болуп өчүп жаныш керек. Ал үчүн белгилейбиз. Белгилегенден кийин анимация дегенди көрөбүз. Бул жерден световое появление деген тандайбыз. Бул жака овал 4 деп ачылды. Бул жерден стрелканы басабыз. Параметр эффекттер дегенди тандайбыз. Бул жерден свет тур эмес жооп болгон үчүн кызыл болуп жансын. Звук тандайбыз, взрыв. Взрыв. Андан кийин время дегенди көрөбүз. Бул жерден продолжительность убакыт тандайбыз 1 секунда. Повторение 4 жолу кайталансын. Алсак 3 деп койсок болот. Переключатель дегенди басабыз. Начать выполнение дегенди белгилейбиз. Бул жактан стрелканы басып, овал 4 дегенди белгилеп туруп, окей кызыл болуп өчүп жанып атат. Андан кийинки суроо туура эмес жооп болсун. Бул текстти көчүрүп койсок болот. Мисалы үчүн биринчи муну көчүрөк. Мына туура эмес жооп. Бул жактан главная дегенди басабыз. Бул жерде копировать деген бар. Бассак копировка болду. Ставить деген бассак көчүрдү. Тегерекчилер бири-бириге дал келгендей кылып клавиатурадагы стрелкалар аркылуу жылдырып туруп, төмөн жака жылдырып коебуз. Бул жерге жооп дагы көчүрүп туруп, копировать, ставить. Текст дагы бири-бириге дал келгендей клавиатурадагы стрелкалар аркылуу жылдырып, экинчи жооптогу тегерекченин тушуна алып барып коебуз. Бул жерден эми текстти өзгөртүп коебуз. Өчүрүп туруп 43 деп коебуз. Бул жерге дагы анимация коюлуп калды. Бул жерде караңыздар, автоматтык түрдө овал 6 болуп коюлду. Бул 43 дагы туура эмес жооп. Текшерип көрөбүз. Овал тегерекчени белгилейбиз. Бул жерден стрелканы басып, параметр эффект белгилейбиз. Свет кызыл, звук взрыв, времяны карайбыз. Продолжительность 1 секунд, повторение 4 секунд. Туура эмес жоопторду ушундай кылып көчүрүп койсок болот. Андан кийин бул тегерекчени дагы көчүрөбүз. Копировать дегенди басабыз, ставить дегенди басабыз. Клавиатурадагы стрелкалар аркылуу ал келгендей кылып жылдырабыз. Андан кийин төмөн жака түшөбүз. Төмөн жака түшүп туруп, ушул жерге коебуз. Андан кийин текстти дагы көчүрөбүз. Копировать дегенди басабыз, ставить дегенди басабыз. Тексттер дал келгендей кылып жылдырабыз. Андан кийин төмөн жака түшөбүз. Бул жерде анимация дагы туура эмес жооптун анимациясы коюлду. Овал 8 болду. Бул жерден стрелканы басабыз дагы өзгөртөбүз. Бассак эмне чыгат? Параметр эффект деген басабыз. Бул жерден текст өзгөртүп алайын. 44 деп коеюн. 44 басып коебуз. Бул жерден тегерекчени белгилеп алабыз. Мына бул жакта овал 8 болуп жазылды. Ушул стрелканы бассак эмне чыгат? Параметр эффект деген тандайбыз.
тандасак световая пульсация чыгат. Эффект дегенди тандап туруп светин өзгөртөбүз. 44 туура жооп, стрелканы бассак түстөр чыгат. Бул жерден жашылды тандайбыз. Эгерде түс жок болуп турган болсо, другие цветтерди тандасак түстөрдүн баардыгы чыгат. Жашылды ушул жерден тандасак дагы болот. Бул жерде бар үчүн ушул жерден жашылды тандайбыз. Андан кийин бул туура жооп, вызрыв болбош керек. Бул жерде аплодисмент болуш керек, кол чабуулар. Ушуну тандайбыз. Андан кийин время ушул бойдон калат. Бул жерден эч өзгөртпөй койсок болот. Себеби 1 секундда коюлган, повторение 4 коюлган, переключатель овал 8, бул жакта дагы овал 8. Окей, басып коебуз. Стрелканы бул жакка дагы коюшубуз керек. Ал үчүн биринчи слайдты бассак, биринчи слайд белгиленди. Бул жерден ушул стрелканы бассак белгиленет. Копировать деп туруп эле экинчи слайдты бассак, экинчи слайд ачылат. Ставить деген бассак, бул жака коюлуп калат. Ушундай кылып коюп койсок болот. Мына стрелка биринчиге коюлду. Эгерде эң төмөн жака кое турган болсок, мындай кылып анда туура жооп бергенде гана өтөт. Азыр биринчиге коюп көрөлү. Коюп туруп, стрелканы эң төмөн жака коюп туруп, слайд шоу кылып көрөлү. Болбой калат. Көрдүңүздөрбү? Стрелка чыкпай калат. Ошондуктан стрелканы биринчиге апарып коюшубуз керек. Стрелканы кийип апарып биринчиге коебуз. Болду, эми слайд шоу кылып туруп көрөлү. Эгер окуучу биринчи суроого жооп бербей, экинчи суроого жооп бергиси келсе, анда барактын бош жерин алып барып туруп, мыштын сол кнопкасын басып койсо, стрелка чыгат. Бул жерден стрелканы басса, кийинки бетке өтөт. Кийинки беттен мисалы үчүн жооп берди дейик. 44 клавиатурадагы стрелка менен назад кылат. Биринчи суроого кайтып барды. Бул жерден кийин ойлонуп туруп кайтып барып жооп берсе дагы болот. Ушундай кылып жооп басса кийинки суроого өтөт. Мисалы үчүн 43 деп жооп беребиз. PowerPoint'тан ушундай кылып тест түзүп окуучуларга иштетсек болот. Бүтү.